Мамлекет деген эмне? Ал миллиондогон үй-бүлөлөрдөн куралат. Ал эми ар бир үй-бүлө өзүнчө бир чакан мамлекет. Ошол мамлекеттин тынчтыгы да, берекеси да үйдүн ичинде башталат. Мен Досматова Саадат үлгүлүү үй-бүлө сынагына катышууну туура көрдүм. Биз 2004-жылы баш коштук. Баш кошоор алдында балдарыбыз бизге карап түзөлөт. Биз тынч болсок, үй да тынч болот. Бири-бирибизди урматтасак, балдарыбыз да урматтап үйрөнөт. Үй-бүлөдөгү түшүнбөстүктү сабыр менен чечелик. Жокко каниет, барга шүгүр кылып жашайлы деп бири-бирибизге убада бердик. Ушундай убадалар менен үй-бүлөбүздүн пайдубалын койдук. Жолдошум Ички иштер министрлигинин Атайын багыттагы полкунда кызмат өтөп, ардактуу эс алууга чыкты. Кесибин токтотсо да, мээнетин токтотпой, темирге жан киргизип, ширетүүчүлүк менен алектенет. Биздин таянычыбыз, тирегибиз. Ал эми мен учурда 1-Май райондук номер 202 мапка караштуу номер 20 мала комитетинин төрайымы болом. Жараткандын каалоосу менен 3 кыз, 1 уулдун ата-энеси болдук. Биз балдарыбыздын табиятын, кызыгуусун байкап, кичинекейинен эле ар кандай ийримдерге каттатып, жөндөмүн өстүрүүгө аракет кылдык. 21 жылдан бери өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк болуп, оорубузду колдон, жеңилибизди жеңден алып, ар бир күнүбүздү бири-бирибизге тирек болуп өткөрүп келебиз. Майский праздник, День Победы. Отмечаем все страна. Надевают наши деды боевые ордена. Өзүңүздөр видеодон көргөндөй, ата-энелерибиз дагы алтын түгөйлөр. Биз бактылуу жашоонун сырын ата-энелерибизден үйрөндүк. Алар бизге улууну урматтап, кичүүнү сыйлап, үйүбүздө тынчтыкты мыйзам, сүйүүнү каада, сабырды адатка айландырды.